Sizlerде бүгүнкү Олимпиаданын жыйынтыгы менен Жалал Абад шаарынын мэри Ормок Берисбек Абдиалиевичтин атынан жалпы мэриянын аппаратынын атынан куттуктайбыз. Шаарыбыздын окуучуларына айтып кетерим, эжекелерин, агайларын уят кылбайт деп ишенебиз. Уят кылбайсыздар. Атайын сиздерди бүгүн ушул жерге сынап, калыстар тобу өздөрүнүн баасын берип отурат. Мен ойлоймун, областтык олимпиадада дагы, республикалык деңгээлдеги олимпиадаларда дагы жеңүүчү болуп, бир эле мектебиңиздердин атын чыгарбастан Жалал Абад шаарынын атын чыгарат деп мен сиздерге ишенем. Жана каалап кетем ушуну. Ушул олимпиадага шаарыбыздагы 10 жана 11 класстын окуучулары катышты. Бул шаардык этабынан кийин областтык этап болот. Областтык этапта ошол 1-2 орунду жеңген окуучуларыбыз барып, биздин шаарыбыздын наамын коргойт. Эгерде областтык олимпиададан уткан окуучуларыбыз боло турган болсо, бул жалпы республикалык олимпиадага катышат. Бул олимпиадада бир эле шаардын эмес, бул Жалал Абад областынын мындайча айтканда наамын коргой турган окуучуларыбыз чыгат. Биздин үмүтүбүз чоң, бүгүнкү күнү ушул областта дагы, республикалык олимпиадада дагы биздин окуучулар мыкты жетишкендиктерди, мыкты орундарга ээ болот деген үмүтүбүз бар. Ар бир инсан өзүнүн мамлекетинин тарыхын билүү бул ар бир инсандын милдети деп эсептейм. Буга чейин катышып келгем. Былтыр шаардыктан 2 орун, облусттан 2 орун, республикада 4 орун болгон. Кудай буйрса быйыл аракеттерибиз даярдыктар сонун. Кудай буйрса республикадан 1 орунду алган аракет кылабыз быйыл. Менин мугалимдериме рахмат айтып кетким келет. Лицей Промбек Баатыр атындагы лицей жааматына, ошондой эле комиссиянын адилеттүү текшерип бергенине ыраазычылык билдиребиз.